Саламатсызбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы түштүк батыш Тянь-Шань. Бул теманы баштардан алдын өткөн сабакты бесире кайталап алалы. Кыргызстандын территориясынын калыптануу тарыхы жана геологиялык түзүлүшү боюнча эки физикалык географиялык областка бөлгөнбүз. Бул Тянь-Шань тоолуу областы жана Памир-Алай тоолуу областы. Тянь-Шань тоолуу областы 5 провинцияга бөлүнөт, Памир-Алай областы 2 провинцияга бөлүнөт. Бул Түндүк Тянь-Шань провинциясы, Ысык көл ойдуңу, Борбордук Тянь-Шань, Ички Тянь-Шань, Түштүк батыш Тянь-Шань, Алай өрөөнү жана Алай Түркистан болуп 7 провинцияга бөлгөнбүз. Бүгүн биз Түштүк батыш Тянь-Шанды карайбыз. Түштүк батыш Тянь-Шандын чек арасы Фергана өрөөнүнүн түндүк бөлүгү Чаткал суусунун алабы менен бирдикте Түштүк батыш Тянь-Шань деп аталат. Бул картадан көрүп турган жер Түштүк батыш Тянь-Шань. Жалпы аянты 26.000 километр түзөт. Батыштан чыгышка узуну 370 километр. Ал эми туурасы 160 километр түзөт. Табигый чек арасы Пскен кырка тоосу түндүгүнөн, Талас ала тоо, Ат ойнок тоосу, Фергана тоосу, Алай куу өрөөнү менен Тар дарыясына келет, Өзбекстан чек арасына чейин, андан ары Өзбекстан менен чектешкен мамлекеттик чек ара менен түзүлөт. Бул Түштүк батыш Тянь-Шандын табигый чек арасы. Орографиясынын жана рельефинин азыркы келбети неоген мезгилинде башталган Альпы тоо катталышынын натыйжасында түзүлгөн. Эң түндүк батышындагы Пскен кырка тоосунун бир жак капталыгына бизге тиешелүү, бир жагы түндүк жагы Өзбекстандыкы, түштүк жагы бизге тиешелүү. Узуну 141 километр өткөн, эң бийик жери 5-4 чокусу. Чаткал кырка тоосу болсо Талас ала тоосу менен Ат ойнок тоосунун бириккен жеринен башталат дагы. Бул жер Талас ала тоо, бияк Ат ойнок бириккен жерден башталат дагы. Эң бийик жери Афлатун чокусу 4503 метр түзөт. Фергана тоо тизмеги субмеридиан багытында жайгашып, Ички Тянь-Шандан Түштүк батыш Тянь-Шанды бөлүп турат. Эң бийик жери Үчсейит чокусу 4818 метр. Бул Түштүк батыш Тянь-Шандын эң бийик жери. Климаты аймакты курчап турган тоолор түндүктүн муздак аба массаларынын жолун тоскоолдуктары түзүп, климаттык шарттарын бир кыйла жумшартат. Тоо этектеринде кышы мелүүн, жайы ысык. Орточо январдын температурасы -5-тен -1ге чейин өзгөрүп турат. Ал эми июлдуку 25-27 градус Цельсий. Максималдуу январдык температурасы -28 градуска чейин жетет. Ал эми июлда +42 градуска чейин ысыйт. Жаан-чачындагы бийиктик алкактуулук боюнча өзгөрөт. 120 мм-ден 1000 мм чейин өзгөрүп кетет. Бул жердеги жаан-чачындын эң көп жааган жери Фергана тоо кыркасынын батыш капталында жайгашкан Актерек Габы метеор станциясында 1090 мм түзүп, Кыргызстандагы эң нымдуу жер, эң көп жаан-чачын жааган жер ушул жер болуп эсептелет. Агын суулары баардыгы бул Сырдарыянын алабына кирет. Бир гана Чаткал дарыясы Чырчык дарыясынын негизин түзүп, Өзбекстанга агып кетет. Нарын дарыясы Кара дарыя жана Сыр дарыя. Бул жерден Нарын дарыясы агып келет. Бияктан Фергана тоосундагы баардык суулар Кара дарыяга кошулуп, Нарын дарыясы менен Кара дарыя кошулат дагы, Сыр дарыя пайда болот. Агын суулары негизинен эриген кар суулары менен жазында жааган жамгыр сууларынан куралат. Чаткал жана таа суулары гана мөңгүлөрдөн кошумча суу алат. Бул жердеги дагы бир өзгөчөлүк Арсланбаб жаңгак токою. Бул дүйнөдөгү жалгыз жапайы жаңгак токою болуп саналат. Үйгө тапшырма, урматтуу окуучулар, контурдук картага ушу Түштүк батыш Тянь-Шанды белгилейсиңер. Чектешкен тоолордун чек араларын түшүрөсүңөр. Ошол эле картага Түштүк батыш Тянь-Шандын ички сууларын түшүрөсүңөр. Андан сырткары да кошумча тапшырма бар.
Арсланбап жаңа Токой тууралуу, Сары челек биосфералык короо тууралуу кошумча маалымат таап, мага тактап кошумча берсеңер, кошумча баа аласыңар. Сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.